Şunun dışındagını alsang, dışına qarab ketedi dagı uşak. Mına men alganda bul ийилет мындай бар. Оңой болот да. Мен биринчи билим алган жерим бул Кожон Жолдошев мектеби. Имандуу адам, иманга тарбиялаган адам экен, анан карап туруп мейли эми. Башка жерде жүргөндөн көрө спортто жүрсүн, залда жүрсүн деген ниетте калдык да. Мына биздин кыз батыр, кыргыз элинин батыры. Азыр карьерасын эми биринчи баштап атат. Ушул мектептен окуп кеткен эжеңер болот, билесиңер. Өзгөчөлүгү башкалардан айырмаланып, ответственность аябай жакшы, айтканын убагында кылат ашыгы менен. Ал ан үчүн эмгек керек, аракет керек, өзүңдөн арактан желание керек дейм. Эгерде канча үзүрөк алып түшсөң берке, камат. Мына желкенин үстүнөн бияка алып түш керек. Болбосо мына элге тийип калат. Ошон үчүн үстүнөн бияка алып түш керек. Етін қолыңа екі қосып ұрып кете береді дағысы, жоғыр кетеді түшім болбай қалады. Мына қарағанда мына бүсе түшті атыра ғой. Түшін түшіндағын алсаң, түшіне қарап кетеді дағы шақ. Мына мен алғанда бұл ийилет мындай бар. Оңой болады да. Осылайша бұлардан құшақ жайыш керек емес. Алып қойсақ мына. Бияқты тоқтайды дағы, бізде жанында өсе баштайды. Анан дағы мынау ішіндегі де тұра ма адамдар? Oyuncu ne de oynuyorsun bunu? Alış gerekli yok. Alış gördün mü? Bunun hoş faydası. İçinde ise adam bulat ömür verilmedi tabii. Мен Гобоева Салиха, 2004-жылы 25 сентябрда туулгам. Мен туулуп өскөн айылым бул Жаркоргон айылы, Ноокат районуна караштуу. Мен мектебим, мен биринчи билим алган жерим бул Кожон Жолдошев мектеби. Кожон Жолдошев мектебинде окугам. Андан кийин ошмо факультетке тапшырдым. Азыр ошол жакта окуп жатам. Спортко аралашып калганымдын себеби мен кичинекейимден негизи спортко өтө кызыкчуумун. Анан кийин ошко барганда өзүм издедим. Мурда кичинекейимде барам дечүмүн, бирок үйдөгүлөр ынашкан эмес, бирок аларга айтпай баргам кийинчи. Ал жака барганда биринчи азыр тренерим Абдраимов Мамыржан. Ошол адамдын колунда тарбияланам. Спортко келгениме 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдын ичинде жакшы ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетиштим. Мен ойлойм, бул кичине кызым болгон себептен менин жанымда көп жүрдү, мен өзүм тартып ойлойм да. Дайым менин жанымда жүрдү, жардам берди. Эң кичине кызым агалары талаада жүрүп калды, мага жардам берген жайым жанымда жүрдү. Мен ойломду, мени тарттыгы деп ойлойм да. Анан бул кызымды биз окууга жөнөткөндө ойлогонбуз, илим ала берсин, илим керек, бирок эми мындай ишке аралашып кетет деп ойлогон эмеспиз. Бул мектепте жүргөндө атабыз катышан деген мен тыйып салып койдум эле. Кийин окуу жайга баргандан кийин аяка катышып калат. Катышкандан кийин мен билип калдым, өзүнчө ийгилик жаратып калыптыр. Анан биз билип атпайбызбы? Карап көрсөк, эми кыз оюн шоокто жүргөндөн көрө спортко барган жакшы экен да. Мейли алаксыз жакшы болот экен деп жүрдүк. Кийин анан Мамыржан менен тренери менен таанышып калдык. Карасак кызым жакшы адам колунда экен. Имандуу адам, иманга тарбиялаган адам экен, анан карап туруп мейли эми. Башка жерде жүргөндөн көрө спортто жүрсүн, залда жүрсүн деген ниетте калдык да. Буларды бул тез эле мындай ийгилик жаратат деп ойлогон эмеспиз. Андагы бир нерсе биздики эми барып күрөштө башкада бирөөгө зулум берип эмес, ушу кызым барып мектептин атын чыгарса, Кыргызстан атын чыгарса, Кыргызстан жерин элге таанытса, мамиле дүйнөгө таанытса деген ниеттер болуп калдык да. Кийин акыраттан эми кызымдын аракети жакшы кетип баратат, Алла ооматын берген болсун. Кыргызстан таанып калса, мектептин аты чыкса, айылдын аты чыкса, сыймык болот деп ниет кылып турабыз да, иншалла.
Mına biz sıymıklardan kızdı mına arıya Kırgızda aytып koyatqa Batırdı görsen alıstan uşunday kımbat ana keyin bir kişi dep aytılат. Mına bizning kız Batır Kırgız elinin batırı. Hazır karyerasını birinci başlap atat. Uşul mektepten okup ketken Ejinger bolat bilesiңер. Karim Avaz'dın kızı. Karagılaç ana hazır Malezya, Indoneziya'ga kickboxing boyunca жолдома alıptır. Kara gelecekte dağı sizler uşul Ejinger'in yolunu joldap, Aysulu Ejinger'in yolunu joldap Kırgızstanda belgili ejiler arkasından uşul Aysulu'nu joldap ketip atkan nemeler. Bizden çıkıp atkanlar men hazır uşunday tolkundan turam. Көбөева Салиха бизде биринчи класстан окуду. Кыздын жүрүш турушу, сабакка болгон кызыгуусу аябай жакшы эле. Ар дайым достору менен тыгыз байланышта болуп, ийгиликтерди жарата турганы бышык эле. Ал мектепте өткөрүлгөн ар кандай иш-чараларга өтө активдүү катышып, байма-бай катышып, өзүнүн эң жакшы үлгүлүү жактарын көп көрсөтчү. Бул кызыбыз Малайзияга жолдома алыптыр. Булар жөнүндө сөз бурчачабыз, биздин сыймыктарды даңктайбыз. Эртеңки күнкүгө жолугушуу өткөргөнбүз. Окуучулар арасында кесипке багыт берүү, жалпы эле кесип тандоо боюнча тарбиялык сааты маанисинде өткөрүлүп аткан жолугушуубуз бар. Эртең жогорку класстарга жолугушуубуз бар. Сөз бурч ачабыз. Раз, два, orta, 10 put menен. Раз, два, orta, qo'lni ko'tar. Bu yoqqa. Qo'lni ko'tarib. Ketdi. Bu yoqqa ishla. Раз, два, hop, o'njoq menен. Раз, два, hop, turadi, qo'lni ko'tarish kerak. Tushundingmi? Al ishlaydi, qo'lni ko'taradi mana. Ra, turdim. Наместе, joyida qo'lni ko'tar. Qo'lni ko'tarib, раз, обратно. Всё, ikkinchi udar beradi. Aran 10 putda, xuddi o'shanday udar 10 put. Бул кыз менен ошо башында келгенде сүйлөшкөнүбүздө, эгерде ар кандай кыйынчылык тоскоолдуктарга сабырдуулук менен жетише турган болсо, келечекте Кыргызстандын желегин көтөрө турган жакшы не только өзүнүн ниети, балким биз Кыргызстандын ушундай эле бир чоң бир ийгиликке жете турган бир жакшы неме кыз болуп жетишет деп ойлойм. Өзгөчөлүгү башкалардан айырмаланып, ответственность аябай жакшы, айтканын убагында кылат, ашыгы менен. Ошондой эле ар бир нерсени так аткарат. Ишеничтүү деген, мисалы, бир нерсени айтсам эч качан отказ берген эмес да. Мисалы, мындай кыласың, мындай десем ачча суроо сөз болгон эмес. Ошол башкалардан айырмасы, мисалы, бир адам мына менен урушасын же мындай десе, ипинен iki немесиге чейин суруштурушат да. Кандай болот, не болот, килас канча экен, вес канча экен. Бул андай нерсе жок. Кыз баланын немеси кыска болот экен. Убакыт сааты келип, баары күйөөгө, турмушка чыгып кетет экен, анын жүрөгү ооруу деген нерсе болуп калат экен. Бала болсо тееп алдыңа салып иштетет экенсиң. Бирок кыз баланыкы баягы өзү семьяда эмеле кыз чоңойтосун дагы 18 жылдан кийин аны турмушка берип, бирөөдүн хасмы болот экен да. Ошого анан буларга айткам, силер эгерде результат берип, амалга ашыра турган болсок, анда баштайлы. Болбосо токтотуп коелу дагы, башка иштерди менен алек болойлу десем, булар мага убада берген. Кудай буйрса чемпион болобуз, до конца чыгабыз. Качан сиз ооба дегениңизде анан уруксат берсеңиз турмушка чыгабыз. Алдыбызда Кудай буйрса эртең республиканский турнир бар, майда. Жаштар арасында уже кечээ күнү барып чемпион болуп келишкен. Чоңдорго да коюп атам, Кудай буйрса чоңдордун арасында барып биринчи местени алышып келсе, өзү азыркы учурда
Кыргызстандын сборный командасы биринчи орунда турушат булар кыздар арасында. Кудай буйрса жактан келгенден кийин Ташкент Open деген өтө чоң турнирибиз бар, международный, эл аралык. Ошол турнир бар, андан кийин исламский игралар бар. Кудай буйрса алдыбызда көптөгөн турнирлер бар. Ошол турнирлерге азыр мына даярдыкты көрүп баштаганбыз. Себеби биз билесиңер, Кыргызстанда кыздар немеси өтө аз. Мындай кыздар чыгышы 1000тадан битте чыгып калат. Ошондуктан азыр даярдыкты күчөйтүп, элдин бизге болгон ишеничин акташ үчүн азыр толком мээнетти кетебиз. Бирде жыгласың, бирде күлөсүң, бирде сүйүнөсүң дегендей. Ошол Ташкентке барганда залга келгеним аз эле болгон болчу да, барганда күчтүү кыз менен түшүп калгам. Ошондо жеңилип калгам, ошондо биринчи жолу жеңилип калгам. Ыйлап, көздөрүм көгөрүп, ошондо өтө эме болгон. Спортсмен жеңилип калганда спортсмен өзү гана түшүнөт да анын эмесинчи. Албетте баягы бийиктикке оңой жеткен адам оңой жыгылат да бийиктиктенчи. Кыйынчылык менен жеткен адам ошол жерде доказать тура алат да. Бирде ыйлайсың, бирде сүйүнөсүң, баарына чыдаш керек. Албетте ага мээнет кылыш керек, аракет кылыш керек. Мээнетсиз, аракетсиз эчтеке болбойт го дейм. Ар бир бойго чыккан сайын өзүң өзгөрүүң билинет да, башкаларга деле билинет, бирок өзүңө өтө билинет да. Уже бойдон келгенден кийин залда иштесең, уже иштегендериң башкача, ар бир бой бул опыт болуп эсептелет. Залга келгениме 1,5 жыл болду. Аз эле болсо дагы, бирок ийгиликтер жакшы болуп атат. 20 бойго чыккан болсом, анда экөөсүнө жеңилип калгам. Мен 20 бойго чыккан болсом, анын экөөсүнө жеңилип калгам. Экөөсүндө өтө оор жеңилүү болгон. Жеңилбей жүрүп жеңилсең өтө башкача болот экен. Мен ал чувство жок болчу мурда. Кичинекейимден эле өтө кызыкчумун. Атам дагы спортко жакын адам, апам да спортко жакын адам. Бирок баары бир ал жакын адам болгон менен биринчи келгенде каршы болушкан. Анткени аят да кыз баласын депчи. Азыр ийгиликтер алдыга өскөн сайын алар деле колдоп, поддержка берип калышты. Кыз бала спортто жүргөнү бул жакшы нерсе го дейм. Өзүң ден соолугуңа карайсың, же башка нерсеге убактың кетиргенден көрө көчөгө, башка жактаргачы спортто жүргөн жакшы да. Анан тем более Кыргызстанда желең желбиретүү бул ар бир адамга бериле бербейт. Ал үчүн эмгек керек, аракет керек, өзүңдөн арактан желание керек. Эң биринчи ыраазычылык айтам бул тренериме жана ата-энеме. Биринчи келгенде агай өтө ынаган эмес, жок албайм кыздарды, мен болду кыздарды албайм дегем, кыздарды киргизбейм деп могу эшиттечи. Анан агайга жалынып, жок агай биз до конца кетебиз, сөзүңүздү айтканыңызды кылабыз, биз башкача кыздардан эмеспиз келип кете турган деп. Өзүм кичинекейимден зал издейт болчумун да. Араң эмес тренер кармаганда ал дагы ынабай. Өтө кириш өтө кыйын болгон спортко. Ал бул жакка киргенден кийин ата-энем баштады. Жок, барбайсың, антесин деп. Бирок азыр баары жакшы, баары колдойт, баары поддержка берет. Биринчиден менин характерим өзгөрдү. Мурда өтө жеңил, өтө башкача болсо характеримчи. Азыр андай эмес.
азыр более спокойный болуп калгам. Спорт адам эмес эле эмес, ден соолугуна дагы пайда берет, характерине дагы, бүт нерсе көз карашың дагы башкача болуп калат экен. Алда максаттар ошол Кыргызстан желегин желбиретүү, Кыргызстанды элге таанытуу. Жана айтып атпайсызбы, эме кандай пайда таптың депчи? Пайда бул мен коллежимде дагы окуган, окуу жайыма дагы ошолорго да өтө пайдасы тиет экен, өтө алар да жардам берет, алар да поддержка кылышат. Баларга дагы бүт экзамендерге дагы жардам болот экен. Каяктасың, эмне жоксуң десе эле мен соревнованияда жүрөм, бул жакта Ташкентте жүрөм, тиякта жүрөм, биякта жүрөм десем, ал анан бааны коюп коюшат. Эми айла жок да, ал жака кетсең окууга алып кетет, окуган келсең бул жакка алып кетет. Бирок мен окуудан дагы азыр бул жак биринчи орунда болуп атат. Биринчи спорт болду, спорттон кийин окуу. Максат, менин максатым ата-энеме сыймыктана турган кыз болуу. Жана өзүм үй бүлөм, айылым, бүт тренерим сыймыктана турган кыз болуу. Ошондой эле Кыргызстан желегин желбиретип, бүт дүйнөгө таанытып. Ошол. Какой ташла? Оп, üstüne. Вот так, ташла. Молодец. Давай. Молодец. Еще üstüne. Эгерде канча üstüne алып түшсөң берке. Карап. Мына желкени үстүнөн бияка алып түш керек. Болбосо мына элге тийип калат. Ошон үчүн үстүнөн бияка алып түш керек. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Молодец. Кайерге тараткан, кайсы өлкөлөргө барган. Ал кезде эки чоң держава дүйнөдөгү өз өкүмүн жүргүзгөн турган Иран, Византия болчу да. Андан кийин Индия менен Греция болуп турган экен. Эң күчтүү мамлекеттер. Азыр эми пайгамбарыбыз менен ушул мамлекеттерге бардыгына дин тараттыр. Баарын дин тарады. Бардыгы Алланы тааныган мусулмандардын бактылуу адамдардан болуп калды иншаллах. Алар өздөрүнөн Алланы Торат, Инжил дегендерди билесиң да? Торат, Инжил, Курандан эми жок, китептер. Өзүм байкадым, аябай шыктуу, бардык нерсеге жөндөмдүү. Эмнени тапшырсам ошону аткара алат эле да. Кичинекейимде дагы ушундай зерек, өтө зерек кыз эле. Биз Москвада жүргөндө дагы таң калып, айткан сөздөрүнө таң калчумун да. Апа, мени аябай сүйүнткөнү, апа, мен ушул машинаны минем деп, баягы жаңы зайчик сүрөт немеси бар го, фонариктер ошо сүрөт неме машинаны кармап, апа, мен ушундай машина минем, сизге ушул машинаны мингизем, сизди атам экөөңүздү ажыга алып барамын деп көп ушун неме кылчу да, максат кылчу. Мектепте дагы аябай жакшы окучу, эжекелери эч кандай буга бир мындай претензия койгон эмес да. Айрыкча англис тилин жакшы окучу. Турнирлер болот го, мелдештер болуп атканда мен уктабайм да, эч уктабайм. Түнү да болсо звонок кылсам өчүк болот. Анан кийин үйрөнүп калдым. Мурда аябай мени ошо муш жегенсип, мен кыйналгансып, мен жүрөгүм сыздагансып кыйналып аттым. Азыр эми Аллага тапшырып, Аллага аманат, кызым Аллага аманат деп 2 рекет сөзсүз намаз окуп дуа кылам да, мелдештерге барганда кызым баары өтүп келет. Эми ишенич болуп калды мендечи. Мамырда мага көп айтат, агай устазы. Бул да өтө жакшы бала. Мен ушул биринчи айтканда эле, эже бул ишеничтүү кыз, кызыңыз өтө күчтүү кыз. Бул кыздан көп нерсе чыгат. Сиз тоскоол кылбаңыз. Сиз тоскоол кылганыңызда кыз артка кетип калат. Атасы кыз менен бирге экен, бирок атасы неме кылган жаган эле тоскоол кылган жок. Ал сүйүүнү кайрачы.